Ондун даражаларына көбөйтүү жана бөлүү. 10-дун минус 5 даражасы бул деген сөз 1 бөлүнгөн 10 плюс 5 даражасы болсо 1 бөлүнгөн 100.000 минус 5 даражасы бул 2, 3, 4, 5, 1 0,100.000'den 1 деген сөз. Эгерде 10'дун даражасы минус болсо, анда биз өтүр белгисин сол жакты көздөй чылдырабыз. Демек 10'дун минус 1 даражасы бул 0,1 болсо 1'ди 10'го бөлсөк 0,1. 10'дун 0 даражасы 1 экендигин билебиз. 10'дун 2 даражасы 100 жол болсо 10'ду өзүнөн 2 жолу көбөйтүү. 10'дун даражасы плюс болсо, анда биз өтүрдү оң жакты карай жылдырабыз. Демек 10'дун 4 даражасы 10.000. Берилген ондук бөлчөктү 10'дун даражаларына көбөйтсөк, 10'дун даражасы плюс болсо, демек 10'дун плюс 2 даражасы көбөйтөбүз. Демек өтүр белгисин биз оң жакты карай жылдырабыз. Себеби 10'дун даражасы плюс. Демек 15 көбөйтүлгөн 10.000 жол болсо 150.000 келип чыкты. 7,45'ti 100'дөн 10'дун 3 даражасына көбөйтсөк, 10'дун даражасы плюс болгондуктан 10'ду 3 жолу өзүнө өзүн көбөйтсөк 1000. Демек 745 өтүр белгисин оң жакты карай 3 орунга жылдырабыз. Кийинки мисалда 10'дун минус 5 даражасына көбөйтсөк, ондук бөлчөктү. Демек өтүр белгисинен кийин 2, 3, 4, 5 0'dan кийин өтүр белгисин коебуз. Кийинкиде 79'du 10'дун минус 4 даражасына көбөйтөк. Даражасы минус болгондуктан сол жакты карай 4 орундан кийин өтүр белгиси коюлат. 972,4'tü 10'dun 4 darajasına bölsök, 10'dun darajalarına bölgöndө biz жогоруда аткарылган көбөйтүүгө карама каршы аткарылат. Демек 10'дун 4 даражасы бул 10.000'ге бөлөбүз. Демек биз өтүрдү бөлгөндө даражасы плюс болсо, биз тескерисинче сол жакты карай жылдырабыз. Демек өтүр белгисинен кийин 1, 2, 3, 4 орундан кийин өтүр белгиси коюлат. Кийинкиде 10'дун даражасы минус 3'кө бөлгөндө
Teskerisince biz jogorуда atkарылган көй тамалына teskerisince оң жақты көздөй жылдырабыз. Демек 4,1278'ди 10'dун минус 3 даражасына бөлсөк, же болбосо 10'dун минус 3 даражасы бул 0,1'e bölsök, demek ütürdü biz 3 orunga оң жақты көздөй жылдырдык. Кийинкиде 54,7'ni 10'dун 2 даражасына bölsök, же болбосо biz 10'dун минус 2 даражасына көйүтүү түрүндө жазсак болот. Демек бүтүр белгисин biz 2 орунга сол жакты карай жылдырабыз. Кийинкиде 10'dун минус 3 даражасына bölsök, аны biz 10'dун плюс 3 даражасына көйүтүү түрүндө жазсак экен. Демек бул деген сөз бүтүрдү biz 3 орунга оң жақты қарай жылдырдық. Демек 6524.